Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Үй-бүлө тууралуу сабагыбызды улантмакчыбыз. Бул китептин аты Үй-бүлөдөгү бактылуулуктун себептери. Китептин автору Шейх Сулайман Рахили хафизахуллаху таала рахматан васиа. Шейхке Аллах Таала разы болгон болсун, Аллах Таала шейхтин өмүрүн узун кылган болсун. Өтө аябай жакшы шейхтерден үй-бүлө тууралуу сабактары аябай көп, китептери да көп. Аллах Таала ийгилик берген болсо, бул китепти бүтсөк, иншалла, дагы бир үй-бүлө тууралуу сабагы бар, ошонусун дагы балким өтүп калышыбыз мүмкүн, иншалла, Аллах Таала тауфик берген болсун. Бүгүнкү себеп бул 8-чи себеп. Ал себеп деген ал-хусну занну байна заужейн. Ошол жубайлар аялы күйөөсү бири-бирине, күйөөсү аялына, аялы күйөөсүнө хусну зон, жакшы ойдо болуусу керек. Бүгүнкү себеп ушул тууралуу. Кыскача, az-zawju yadkhulu ila bayti zawjiyya wa huwa yuhsinu dhannu bi imra'atihi fi mu'amalatiha wa fi tasarrufatiha. Idha tasarrafat az-zawja akhta'at fassarahu ala husnu zon. Эркек аялына качан үйүнө келсе, же болбосо бир алыс жакка кеткен болсо, негизи эле жалпысынан аялы тууралуу жакшы ойдо болуш керек. Аялы тууралуу жаман ойдо болбош керек. Жана ошондой эле шайтан ар кандай васвасаларды сала берет, ошолордон алыс болуш керек. Эгерде күйөөсү бир алыска кеткен болсо, аялы үйдө калган болсо, бала чака менен же өзү калган болсо, аялы тууралуу жакшы ойдо дагы болуш керек. Эч кандай бир жаман шайтандын ойлорунан, жаман васвасаларынан алыс болуш керек. Жана ошондой эле аялынын баягы күйөөсүнүн оокатын акча берген болсо аялына, же болбосо үйдө оокаттарга жакшы мамиле кылат деп жакшы ойдо болуш керек. Жана ошондой эле коротууларын, бир нерселерди алган болсо, ошол нерселерди дагы жакшы ойдо болуш керек. Эгерде аялы фаахтаат фасарраху ала хусну зон. Эгерде аялы мындай ката кетирген болсо, фассараху ала хусну зон. Аны жакшы жакка чечмелеш керек. Аялына болгон жакшы ойдо болуп, ошону жакшы жакка чечмелеш керек. Аялына жаман ойдо болбой, мындай ката кетирип алды, түшүнбөй калгандыр, унутуп калгандыр деп. Валтамас лаха ал-махража. Ошол аялына баягы аялым унутуп калгандыр, туура эмес кылып алгандыр деп ошого жакшы ойдо болуш керек. Аны дароо эле күнөөлөп, дароо эле урушуп кирбеш керек. Жанагы момундар бири-бирине тууралуу бир туугансыңар, мусулмандар бири-бирине жакшы ойдо болуш керек. Баягы эң жаман күнөө, эң жаман сөз бул деген ошол мусулман тууралуу жаман ойлор деген ушундай хадистер, ушул баягы аялы күйөөлүсү бири-бирине дагы колдонуш керек ушул хадистерди дагы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сахих болгон хадисте, Бухари Муслимде келген хадис, iyyakum ва-зон дейт. Силер бири-бириңер тууралуу жаман ойдо болууда, бири-бириңерди жаман жорууну сактангыла дейт. Силер жаман ойдон сактангыла дейт бири-бириңерге болгон. Fa inna dhanna akdhabul hadith дейт. Чындыгында дейт, жаман ой эң жалган болгон сөз дейт. Ошондуктан ушул хадистер биринчи аялы күйөөсү бири-бирине иштетиш керек. Баягы аялы тууралуу жакшы ойдо болуп, ал тууралуу жаман ойлобой. Fa iyyakum az-zon дейт. Не дейт? Силер жаман ойдон, бири-бириңерге жаман ойлоодон сактангыла дейт. Fa inna dhanna akdhabul hadith дейт. Чындыгында жаман ой бул эң жалган сөз дейт. Ошондуктан аялы күйөөсү аялына жакшы ойдо болуш керек. Жана ошондой эле аялы баягы бир туура эмес иш кылган болсо, анда айтыш керек. Аялым муну унутуп калгандыр, балким бир нерсе болуп калгандыр, бир кандайдыр бир себеп бар деп жакшы ойдо болуш керек. Ошону дароо эле күнөөлөп кирбеш керек. Ушул эле мамиле аялы күйөөсүнө да ушундай мамиле кылыш керек. Күйөөсү эшикке чыгып кетсе, күйөөсүн баягы жаман ойдо болуп, шек болуп, күмөн болуп эмете бербеш керек. Баягы сен деген эшикте тиңдей кылып жүрөсүң да, мындай кылып жүрөсүң да, тиги кызды карадың, бул кызды карадың деп жөн эле күнөөлөй бербеш керек. Ошондуктан аялы күйөөсү аялына жакшы мамиледе болуп, баягы бири-бирине ишеним менен мамиле кылыш керек. Бири-бирине сый, бири-бирине ишенүү болсо, ошондо үй-бүлөдө бактылуулук, үй-бүлөдө тынчтык, үй-бүлөдө аманчылык, токчулук болот.
Бул дагы шарияттагы бири-бирине болгон негизи эле момундар бири-бирине, мусулмандар бири-бирине жакшы ойдо болуу азамул ахлакыр rijal wan nisa. Адамдардын эң улуу бир адептеринен болуп эсептелет. Момундар негизи эле жалпы жонунан алганда момундар бири-бирине, мусулмандар бири-бирине жакшы ойдо болуусу. Ошол эле учурда ошонун ичинде аялы күйөөсүнө, күйөөсү аялына, жубайлар мындайча айтканда бири-бирине жакшы ойдо болуп, жакшы мамиле кылыш керек. Эгерде күйөөсү бир ката кылган болсо, аялы кечире билиш керек. Аялы бир ката кылган болсо, күйөөсү ошол нерсени кечире билиш керек. Аллах Таала бардыгыбыз үй бүлөбүзгө тынчтык берсин, үй бүлөбүзгө ынтымак берсин, үй бүлөбүзгө Аллах Таала берекесин берсин. Көп балалуу үй бүлөлөрдөн кылсын. Алхамдулиллахи Rabbil alamin. Вассалату вассаламу аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.